Моя сестра самая лучшая. Идемте поиграем. Атага болгон кусалыктын арты арман менен коштолуп, түйшүгө жанчыдагыс оору сымал баарын жыгат окшобойбу. 6 жыл аралыгындагы атанын турмуштагы орду өзүнчө бир арсыз жашоону арттырып келсе, арга жоктун амалындай арманга байланган ар жок өмүр токтобой өтө берет тура. Жоготуунун жанчыдап тура алгыс жемесин угуп, жибектей созулган жаштык жемеленип да, ишенип ишенбей жетеленип да өтөрүнө көзүм жетти. Менин атым Айдана, Абдулдаева Айдана Нурлановна. Мен бияка 5-класстан келген болчумун. 2 жыл уже болуп калды. Мен 11 жаштамын. Менин атым Гүлзат. Жашым 40та. Ошо 33 жашымда 7-уулумду төрөдүм. Балалуу болуш бул дүйнөдө эненин эле эң бакыттуу болуш керек деп ойлойм. Ошол 5 кыз 2 уулум бар. Жолдошум каза болгонуна 6 жыл болду. Ошондон бери өзүм жалгыз эле багып келатам балдардычы. Балдарым жакшы, Кудайга шүгүр, 6 аман. Мен ошого ыраазымын Кудайыма. Алгач ишенимге байланган пенде чынжырын чечпестен кезерип күттү. Кийин турмуштун түз эмес ийри буйру жолдорунда иргелип жүрүп отурду. Анан гана жылдар жылды жутуп, мезгил мерездигин тутуп, мемиреген бейпил жашоодон мээримин экөөлөп төккөн аруу жандардын өзөгүн ажал алып тыныптыр деп гана тааныбас тагдырга баш ийгенимде сезбей дагы, аңдыбай дагы калганда билдим. Жаңы келгенде көптөгөн кыздарга окшоп эле көнө албай, бул жерге жашай албай, мындай жашаса дагы үйүн сагынып, мамасын сагынып, папасын ыйлап, ойлаган күндөрү болду. Атамдан калган өмүрдөн кийин апам турмуштун баардык туткасын өз мойнуна алды. Белим бекем болуп, жетини төрөгөн аял атамсыз жалгыздап сыздаса да сыноону жеңип келди. Өлгөндөн калган турмуштун азабы, балдарды багуудагы кыйынчылыктан да, алардын кусасы, атага болгон сагынычы апамдын жүрөгүнөн оңой өткөн жок. Башынан өткөн окуясын апам ар качан айтып берүүдөн тажабайт. Бул учурда апамдын сөзү ый менен коштолоору турган иш. Жолдошум эрте кетип калганы абдан өкүнүчтүү болду. Ушу балдарым аябай эле кичинекей калды да ал кездечи. Улуу кызым 7-класска бараң барган кези болчу. Калгандары бүт баары эле 1,5 жаштан ортолору. Кыйын эле болду эмичи. Кыйын эле болду. Анан бирок турмуштун агымы менен адам баласы жашай берет экен да, ичер суу түгөн элек адам жашайт экен. Турмушта эң жакын адамдарым баардыгы кетип калды. Мен болгон үмүтүм ушу балдарым ыймандуу, жакшы чоңоюп берсе экен деп эле өзүмө. Менин тагдырым ушулар. Тагдыр көрсөткөн сыноодон кийин жашоого болгон көз карашым таптакыр өзгөрдү. Үй бүлөнүн ортончусу болгонума карабай, эжелеримдин жардамчысы, агамдын жөлөгү, апамдын тереги, эни сиңдимдин таянары экенимди жашымдан эрте сезип, бир туугандар бири-бирибизге ынтымак болуп, турмуштун агымы кемчилик коштогону менен өз ногунда өтүп жатты. Мурдагыдай шаан шөкөткө, кубанычка, каткырыкка толгон үйдүн бир тарабы эңшерилгендей элес берет. Мемириген үй мерездиги тутуп мелтиреп, көгөрүп, тагдырына таарынган боз инген улгандай туюлат. Айдана ошол мүнөзү мындай эркек балдардыкындай да. Бирдеке жумуш кылса дагы тарс-тарс жасап, баардыгын тең майын чыгарып жасап. Мектепте мугалимдери дагы аябай мактап турушат да. Жакшы, сүйкүмдүү, жакшынакай кыз. Бирдеке жумуш аткарганда дагы так аткарат депчи. Канткен менен өлгөндөн калган очокто от жагылып, туяк уланып, орун басарлар ордун толуктап, атам курган тиричиликтин тамырын кургатпай,
кулачы жайылган чырпыктар чырылдап чындыкка тике карап өмүрүн улап келет. Мен жети бир тууганмын. Мен Сокулуктан келген болчумун. Анан эң чоң эжем бул 17 жашта. Ал азыр авиационный колледжде окуйт. Эң кичинекей братишкам, инем бул ал 6 жашта. Ал нулевой класста. Мен азыр 6 класстамын. Андан эжем бар, анан дагы бир кичинекей эжем бар да. Ал азыр 15 жашта. 15 жашта азыр колледжде окуйт. Кумок деген колледжде, Сокулук жакта да. Анан менде сиңдим бар, ал биякта окуйт да. 4-класста, 4 А класс. Анан дагы бир сиңдим бар. Ал азыр 3-класста окуйт. Ал 8 жашта. Жана байкем бар. Ал менден 2 жаш улуу. Ал азыр 7-класста окуйт. Бирде бар да, бирде жок тирүүлүк. Кемчилиги менен кызыктуудай сезилет. Анткен менен атамды бизге тартуу кылган адамдар бар. Чоң атам, чоң апам бар. Алардын бардыгы бизге жылуулук тартуулап, кош мээримге бөлөнөбүз. Жокчулук жонубуздан тепсе дагы кубаталар, адамдар бар табына жылынууга акыбыз бар. Эркелеп эзилебиз көргөндө көөдөн тоёт, барчылык башка келген бакытка окшоп, баш чөлөр адамдар бар мактанабыз. Жаштыгыма карабай, баштан өткөн окуям көп. Тизмектеп айтып берсем жүгүм жеңилдеп, тагдырым жакшы жагына чечилип, атакем коноктон кайтып келгендей дүйнөм түгөлдөнөт. Баштан өткөн балалык көз ирмем башкаларга сабак болоор деген ойдомун. Кегисте катуу урушуп коесуң, бир нерсе жасаганда жинин келип, эмнеге мындай кылбайсың, ошого мээң жеткен жокпу деп урушуп коесуң да. Урушуп койгондон кийин кайра капаланам, өзүм ичимен ойлойм. Мен негизи өзүм ушундай адаммын да. Бир катуу вспыльчивый деп коет го, бир катуу жиним келип, анан кайра эмете албай калам да. Айтпай эле койсом болот, көңүлүн оорутпай калсам болот да. Бирок оорубайт көңүлдөр. Возможно, бир-эки күн тултуңдап жүрүшү мүмкүн, анан кайра эле жазылып кетет да, бат эле. Кайра эле тилин билип таап алам да. Папам 6 жашымда өлгөн болчу. Мен билбейм эмнеге өлдү. Мамам айткан жок да. Анан мамам эчтеке кыла албай, бизди калтыра албай, братишкам бирге чыга элек болчу да. Анан ошол себептен иштебей, эчтеке кыла албай, ишке жарабай калган. Анан бир аздан кийин мен бияка келген болчумун. Анан мамам иним чоңоюп, уже ишке барайын, жумушка барайын деп ошо барды да. Ачык кыз болгондуктанбы эме да, көп атасы жөнүндө, апасы жөнүндө көп сөз кылгысы келбейт да. Анткени мен дагы козгогум келбейт. Чынын айтсам, буларга эң мындай оорулук, мындай кандай десем, больной место деп коет го орусча. Ошондой да, буларга ата-энесин көп тийбейбиз да. Бирок кегисте ошондой көңүлү чөккөн кезде кыздар менен болот да, анда-санда биз булар көп кыздар бар жерде жашатышпайбы, обществода жашап атат да. Ошон үчүн кыздар менен кичине аркы берки болуп уруша кеткенде же кандай бир көз караштар болгондо отургузуп алып, ар кандай темада сүйлөшөбүз, ар кандай жашоо жөнүндө кегисте болот. Кегисте окууда болгон мамилелер жөнүндө, мугалимдер менен болгон мамилеси жөнүндө сүйлөшөбүз да. Ата-энесин, энесин сагынганда ошо апасы жөнүндө айтып берет. Эмне кылышат, каникулда эмне кылышат, эжекелери кандай, ошол жөнүндө айтып берет. Сиңдиси кандай, ошол жөнүндө, үй бүлөсү жөнүндө кегисте сүйлөшөбүз да, отуруп алып.
сестра самая лучшая. Идемте поиграем. Күн болгум келет көтөрүп көңүл тамырын. Түн болгум келет бирөөнүн катып айыбын. Адамдын баарын батырып алып ичине, айдагым келет төөлүк бакыт кайыгын. Реалдуу турмушта, адабиятта эмес, гумандуулук менен ныравалуулукту чагылдырган, чыныгы турмуштагы адамдардын жашоосунан алып берип көрсөткөн Мээрим долбоору көптөгөн тыныгуудан кийин экинчи сезондогу биринчи көрсөтүүсүн баштайт. Биздин көрсөтүүнүн бүгүнкү каарманы Фрунзе совхозунан келген Айдана. Айдананы мен күтүп атам. Кандайсың? Жакшысыңбы? Ден соолугуң жакшыбы? Иштер жакшыбы? Үйдөгүлөр? Балдар чоңоюп атышат. Анда сенин кыялыңды орундатканга аракет кылып көрөлү. Жүр анда. Кеттик, сенин кыялыңдагы инсанга жолуктурабыз. Саламатсызбы? Биз сизге жакшынакай мындай Айдана деген кызды алып келдик. Айдана өзү мектеп окуучусу, Дафка мектебинде окуйт. Сизге жолугам деп келди. Өзү 7 туугандын ошо ортончусу болот. Ал эми Айдана, Байкеңдин аты Азамат Байматов, Кайрымдуу бол Кайрымдуулук фондунун жетекчиси. Куш келипсиздер, келесиздер. Биздин мекемеге куш келипсиздер, Кудай буйруса. Айдана, Кудай буйруса, Кудайга чексиз шүгүлөр болсун. Бүгүн сен менен жолугушуп атканыма өтө кубанычтамын. Себеби биз адамзат өзү дүйнөгө бир жаралган конокпуз. Конок дүйнөдө бизге жараткан канча инсан жаратса ошончо тагдыр бар деген. Бирок ошол тагдырда биз ашык кеми жок, Кудайдын жазмышын гана көрөт экенбиз да. Ошондуктан мен ушу биздин кеңсеге мындай келгениңе мен өтө кубанычта болуп турам. Себеби бүгүн коомчулугубузда мынакей биз өзүбүз тууралуу айтып турган болсом, Кайрымдуу бол коомдук фонд деп негиздеп 3 жыл аралыгында биз иштер жүргүзүп келебиз да коомчулукта. Биз кандай иштер жүргүзөбүз? Биз деген ушул коомубузда аярлуу катмарда, оор тагдырда душар болгон биздин канчалаган бир туугандарыбыз бар, замандаштарыбыз бар, мекендештерибиз бар. Бирок биз кыргыздын намыстуу уулдары, кыздары менен биргелешип алып туруп, ушундай жакшы иштер жасайлы деп бүгүнкү күндө үй жокторго үй тургузуп берип, бүгүн канчалаган 25 үй салдык. Эч бир улуттан, башка улуттардан жардам албай, жалаң кыргыздын намыстуу уул кыздары менен эле ынтымакташып, кыргыз эч убакта кыйынчылыкта бирөөнү таштаган эмес. Таштабашыбыз керек деп биз иштер жүргүзүп келебиз да. Ошонун жыйынтыгы мына Кудайга шүгүр, үйлөр тургузулат. Канчалаган ошондой жардамга муктаж биздин карындаштарыбыз бар. Ошон карындашымда сендай үй бүлөдөн биз маалымат алып, мен бир чети кубанып, бир чети болуп турам. Себеби ошол эжекебиз баатыр эне экен, мисалы. Бул дүйнөдө эң коркунуч бул жалгыз калып калуу да. Сенин катарыңда бир туугандарың бар экен, Кудай буйруса. Мына ушундай жакшы иштерди биз жасашыбыз керек деген эме менен Кудай буйруса. Анан бүгүнкү күндө ден соолуктан да кыйналган, жабыркаган бир туугандарыбыз бар. Ошого дагы өз жардамыбызды берип, чет өлкөлөргө алып барып келип, бизден маалымат сага. Анан мен айтайын деген кеңешим дагычы, Айдана, мындай бүгүнкү күндө биз бир гана жардамды жараткандан сурап, жаштын тилегин берет деп кыргызда жакшы макал бар, жаш кезде биз тилек кылыш керек. Мен да кичинемде көп тилек кылчумун да, адамдарга көбүрөөк пайдам тийсе экен, зыянымды тийгизбей, пайдам көбүрөөк тийсе экен деп биз көп дуа кылып, тилек кылып, үмүт кылсак, Аллах Таала кадыр зат. Бизди жоктон бар кылган Аллах биздин тилегибизди жеткизишке кыйынлыкка турбай ал нерсе. Биз сураганды билишибиз керек. Силер эгерде менден сурасаңар, мен силерге берем деген. Бирок биз сураганды билбей аткандыгыбыздан көп нерсеге жете албай аткандай эле туюла берет да. Ошон үчүн Айдана, Кудай буйруса, мына бүгүнкү күндө сен дагы жакшы окуу жайда окуйт экенсиң, ушу Дафкада. Бүгүн сен үчүн эмне керек?
бир огороддо бир дан тиге турган болсок, мөмө тиксек, ага суу куюлуп, убак саатында аны карап турушубуз керек. Эгер карай албаса, убак саатында суу ичпесе, суу сугарбасак, ал курап калышы толук мүмкүн. Ошон үчүн бүгүн сенин илим, билимге сугарыла турган учуруң. Бүгүн ошондой илим, билим алып, өзүңдүн бир туугандарыңа эле же үй бүлөгө эле эмес, сен кыргыз коомуна пайдаңды тийгизе турган ушундай бир акылдуу, зээндүү кыздардан болушуңду мен тилектешмин, Кудайым буйруса. Ошол эле мисалы бүгүнкү күндө коомчулукта терс көрүнүштөр да көп. Ошондой терс көрүнүштөрдөн сактанып, бүгүнкү күндө ошол эле интернет айдыңы бар, ал жакта дагы жакшы менен жаман бар, бардык жердечи ак менен кара бар. Ошону бүгүн илимди жакшылап алып, Кудай буйруса, ушундай бир коомго көбүрөөк пайдасын тийгизген жакшы кыздардын катарында болушуңа мен Кудай буйруса тилектешмин. Ошон үчүн Кудай буйруса мындан кийин мен тыгыз байланышта болуп, кандайдыр бир кыялдар болсо, ошонун орундалышына түздөн түз себепкер болууга Кудай буйруса аракет кылам. Бирок эч убакта кыскарылбаш керек. Мындай биз бүгүн убакытты жана өмүрдү туура пайдаланышыбыз керек. Бизде өтө сонун мүмкүнчүлүктөрдү Кудай берип атат. Анткени бул мүмкүнчүлүк кандай? Биз басып туруп жүрөбүз, 12 мүчөбүз түгөл, көзүбүз көрөт, бутубуз басат. Демек биз барбыз да. Ошон үчүн биз Кудай буйруса ойлонушубуз керек. Сен да ойлонушуң керек. Ушул китепти көбүрөөк окуп, мен өзүм эле эмес, мен өзгөгө дагы пайдамды тийгизишим керек деген чоң кыялдарды койсоң, ага Кудай сөзсүз жеткизет. Кудай буйруса. Мына Айдана, Кудай буйруса, мындан кийин сен менен биз тыгыз байланышта болом деген чоң ишеничтемин. Мына бул менин визиткам. Кайсы учуру болбосун байланышта болуп, өз агаңдай көрүп, колуман келишинче мен сенин агаңдай боло тургандагыдай бир милдетти мойнума алганга сөз берем, Кудай буйруса. Анан бул жерде ушул мына Кудай буйруса көптөгөн биздин бир туугандарыбыз менен ушул мекендештерибизге салынган турак жайлар, биздин кылган иштер тууралуу көптөгөн маалыматтар бар. Анан бул жерден айтайын дегеним, биз жана алдыда сөз болгондой эле бүгүнкү күндө ушундай аянычтуу тагдырда жашаган бир туугандарыбыз менен дагы көп кызматташып келем. Ошол себептен бул биринчи жолку эмес, мен бир канча жолку жолугушуулар бар. Анын ичинде мен дагы бүгүн сага жакшы бир нерсени айткым келет. Кашымда эне бар экен. Бүгүнкү күндө эң өкүнүчтүүсү, атасы дагы энеси да жок канчалаган замандаштарыбыз, карындаштарыбыз бар. Бирок ошолордун катарында Кудайга шүгүр, кашымда эне баркын билип, энени кадырлаган жакшы кыздардан болот деген чоң үмүттөбүз, Кудай буйруса. Анан буну дагы бизден маалымат катары үйдө отуруп окуп, Кудай буйруса. Анан буну болсо жол бир эмеге керектүү койсаңар, бул болсо телефон. Жакшы бир интернетке киргенге, телефондо ошол апа менен жакшы бир маалыматтарды, мына эжелерибиз менен биз менен жалаң гана жакшы эмени сүйлөшүп турууга бизден кичинекей белек, Кудай буйруса. Бизден ошол кеңсени көрүп алдым. Мындан кийин тыкыз байланышта болуп турууга аракет кылам. Андан тышкары дагы Кудай буйруса биздин бекер дүкөнүбүз бар. Ал жерде жалаң жакшы кийимдер келет. Казакстан, ошол эле Россиядан келген кийимдер жакшы. Анан ошол үй бүлө менен, бир туугандар менен биздин дүкөнгө келип, толугу менен Кудай буйруса бир кечине болсо дагы аныш тартуулуу аракетин жасайбыз. Сизге биздин программанын атынан терең ыраазычылык билгизебиз. Ушул аз да болсо Айдананын көңүлүн бир топ көтөрүп койдуңуз. Белек берип кубанттыңыз. Сизге дагы жараткан өзүнүн жакшылыгын аябасын. Ишиңизде ийгилик, өзүңүзгө бекемден соолук каалайбыз. Бактылуу эже, сиздердин жалпы жамаатка терең ыраазычылык. Биз көптөн көрүп келебиз, чоң үлгүсүздөр. Биз Кудай буйруса өтө кубанычтабыз. Аллах бул дүйнө акыреттин бактылыгын берген болсун. Рахмат, бирге болсун.